Элдик дипломатиянын учурдагы максаты өлкөнүн түпкү таламдарын чечкиндүү коргоо, эл аралык аренада коомду жакшыртууга зарыл болгон бардык шарттарды түзүү болуп эсептелинет. Ошол эле учурда мамлекеттердин улуттук эркиндиги менен көз карандысыздыгын колдоо, башка мамлекеттердин чоң кичинелигин ылгабай, суверенитетин урматтоо жана алардан дагы ошондой калыс мамилени талап кылуу. Национально-культурных, которые представляют разные... Элдик дипломатия этникалык байланыштарды өнүктүрүүгө, тилдик тоскоолдуктарды жоюуга жана сабырсыз кадамдардын пайда болушуна каршы турууга өбөлгө болот. Андыктан мындай жагдай улуттук диаспоралардын ишине биргелешкен маданий иш-чараларды гана эмес, билим берүү, спорттук иш-чараларды өткөрүү да маанилүү. Элдик дипломатия коомду консолидациялоонун куралы, андыктан мамлекеттик көйгөйлөрдү талкуулоого жана чечүүгө түздөн түз таасир эте алат. Иш-чаранын уюштуруучулары белгилегендей, элдик дипломатия маселесин талкуулоо учурдун талабы болуп турат. Нужно уделять в первую очередь внимание. Ушул тапта элдик коопсуздуктун маңызын жана маанилүүлүгүн талкуулоо зарылдыгы бышып жетилди деп айтсак болот. Анткени Евразия мекендигинин өлкөлөрүнүн чек ара аймактарында чыр-чатактар көп болуп жатат. Дал ушул элдик дипломатиянын аркасы менен көпчүлүк алакаларды жумшартып, элдердин достугун жана ынтымагын бекемдей алабыз. Катышуучулар коомчулукта саясий кырдаал түзүлгөн учурда элдик дипломатиянын принциптерин колдонуу мүнөздүү көрүнүш экендигин белгилешти. Мындай ыкма өткөн замандарда уруулардын чыр-чатагы, бийлердин, аксакалдардын тагыраагы элдик дипломатиянын көмөгү менен чечилип келген. Жардам катары биз ушул элдик дипломатияны пайдаланып, өзүңөр билесиңер, коңшу мамлекеттер менен артисттерибиз да жолугушчу, жаштарыбыз да жолугушчу, аялдар уюмдары, ошол эле спорттук делегациялар, илимпоздор, илимий изилдөөчүлөр, чыгармачыл адамдардын ошол уюмдар чогулуп, ушул жанагы мамлекеттердин ортосунда жанжалга жол бербей, ушул Борбор Азия мамлекеттеринин элдеринин ортосунда тынчтык болуп туруп, анан кандайдыр бир багытта өнүп өсөлүк бир эл болгондон кийин деп ушул багытта иш алып барылган. Улуттар аралык диалог бакчалардан, мектептерден баштап студенттер арасында дагы жүргүзүлүшү керек. Биргелешкен иш-чаралар эгемендүү республикалардын ичиндеги союздук мамлекеттердин жана улуттук жамааттардын ажырашына жол бербеш үчүн жаштарды массалык иш-чараларга тартуу максатын көздөйт. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.